Assalamu alaikum urmattуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Дыйкан агабыздан сатылып жаткан койлорду, козуларды көрсөтүп беребиз. Учурда биз Бишкек шаарынын Дордойунда турабыз. Мына Дордойго жакын жердебиз. Бул чыгарылыштын негизги мазмуну агабыз мына ушундай шартка байланыштуу короонда кичинекей козусунан баштап чоң кочкоруна чейин сатып атыптыр. Мына ушул жерде бар койлору, бар кочкорлору. Канча малы болсо бүт бары ушул видеодо камтылган. Азыр эгерде сиздер Дыйкандан алам десеңиздер, мына ушундай койлорду, кочкорлорду буйруса, мына көрсөтөйүн мен сиздерге. Азыр агамды мен жакыныраак чакырайын дагы маалыматты сурайын. Бул койлор каяктан алып көбөйткөн, жаштары канча, канчасы тууду, кандай кочкордон качты, бүт баары сурайын. Кең, жакыныраак кең. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандай иштериңиз жакшы? Өзүң. Жакшы, шүгүр. Чакырдыңыз, келдик. Ооба, чакырдык. Бул сиздин койлор буйруса. Буйруса биздин. Койлор нак эме экен, жайтта жүргөн Дыйкандыкыдай экен, Ооба. Арыкта бир аз семизирээк дегендейчи. Таза Дыйкан. Эми козу алып атат да. Ошого арыктады. Жазга мал. Бүт баарын сатып атасызбы? Бүт баарын сатайын дедим эле. Эч нерсе калтырбайсыз. Жакшылык ишке Кудай кааласа. Жакшы. Буйрусун алган адамга буйрусын, Ооба. Аке, мындай кылайлы. Могу койлор өзү каяктан, кимден алгансыз, кантип көбөйткөнсүз, бул койлордун түбү кимге барып такалат? Азыр бул жерде өзү канча баш туар кой бар, канча баш козу бар, ушуларды сурайыкчы бир. Бул койлордун түбү мына бул Акбатада Каныбек деген аке бар, билесиң да. Тааныйбыз. Өзгөндүк акебиз. Ооба, Өзгөндөн болот. Ошодон алганмын мен бир 7-8 козу алганмын. Ургач козубу? 3 айлыгында. 3 айлык козуларын алганмын. Ошодон көбөйтүп келаткан жайым бар да. Андан бери саттыңыз. Ушундайлар да болду да, туурабы козуларына? Сатылды, союлганы союлду кез-кезде. Анан Матай акеден да алгам 1-2 баш. Матай акен да танисин ал Калысордодо, Калысордодо Аксылык акебиз ал. Ооба. Ошо кишиден да алганмын 1-2 баш. Ошол 14 баш туар кой бар. 14 баш туар кой. Канча козуңуз бар? 20 баш козу бар. Жаш козулар, быйылкы. Жаш козу, быйылкы төлүм. Эгиз туугандар да болду, 3төн туугандары да болду. Жакшы болду, Кудайга шүгүр. Төлүм. Машалла мына. Анан былтыркы жайында туулган козулардан 3 бар. 2 козу кочкор, 1 токту. Муну басып кетти окшойт, жүндү аралап азыр. Ооба, ошол жүндү гана токту, алдыга өтүп кетти. Анан мунулар белоношкалар былтыркы жайкы козулар ошолор. Ошондо 14 баш туар кой, 1 баш ургач токту бар, жанагы жүндү. Ооба. Ошондо 15 ургач болот да. 15 ургач. Так, канча козу кочкор бар өзү? Козу кочкордон эсептебепмин деле, бир 12-13 козу кочкор болуш керек. Муну кичинекейлерден, Кичинекейлерден, 20-нын ичинен. 20-нын ичинен ушу 13 бекен, 12 эркек да. Мунун калганы ургачы. 7-8 баш ургачы. 7-8 баш ургачы. Моите 2 чоң козу кочкоруңуз жүрөт, Былтыркы жайында туулган кочкорлор. Былтыркы жайында. Жайкы. Мояка айдап чыгайлы, эми койлорумда жайытта ушул жерде жайылып жүрөт экен. Мына 15 баш ургачы, 14 баш туар, 15-нин ичинен бирөөсү ургач токту мына. Мына көрдүңүздөрбү? 2 баш чоң козу кочкор, анан 1 чоң мынау кочкор экен. Мынау кочкоруңуз сөз кылайлы. Бул кочкор эми арык экен, Бирок чистатасы жакшы экен. Койлордо эле жүрөт да бул рабочийда. Бул канча тиш? Бул 4 тишин сайды. Жаңы сайды, 1 ай болуп калды. Кочкор түбү каяктан өзү, Түбү Матай акадан. Матай акан коросунан. Атамандын баласы экен. Атамандын баласы. Атаман деген кочкордун баласы экен. Лидердин небереси болуп калат ошондо. Матай акадан алгам мен. Мына ошо козулар бүт баары ушунуку да. Бүт баары ушунуку буйурса, Болду. Эми койлоруңуздун жашын сурайын. Бир 15-нин ичинен бирөөсү 8 айлык токто экен, калганы 14 баш кой, канчоосу канча тиш кой өзүчү? Матай акадан алган кой 8 тиш. Төгөрөк болуп калабы ошондо? Төгөрөк. Калганы 6 тиш, 4-өө 2 тиш. Так, 14-н ичинен бирөөсү 8 жаңы төгөрөк, Жаңы төгөрөк. 4-өө 2 тиш. 4-өө 2 тиш, 5-өө кетти. 9-оосу 6 тиш ошондо. 9-оосу 6 тишке өттү. Үчүнчү козулар булар. Ошо 6 тишер бүт Каныбек акеден экен да? Ооба, Каныбек акадан алган ошол 6 тиш болду. Үчүнчү козуларын төлдөдү да быйыл. Ошондо 14 баш чоң кой, 20 козусу менен кошо, 1 баш ургач токту, 2 баш козу кочкор, 1 баш чоң кочкор. Жалпы 18 баш болду, туурабы? 18 баш. 18 баш чоң койлор менен кочкорлор, 20 баш кичинекей козулар.
Ошондо 38 баары. Сиздер дарегин полный сиздер азыр угуп алыңыздар, каяктан келген, кантип көбөйткөн. Булар күзүндө семиз беле, могу неден арыктап кетти койлоруңуз? Жана көккө чыгыппы коз эмизип? Көккө чыгып, 2ден 3төн козулары бар да, козу багып атат. Ошого арыктап кетти жазга ма. 3 эм дагы бар дедиңиз. 3 эм дагы бар, 3 эмден экөө эгизден Кудайга шүгүр. 14 баштан 21 коз алдым эле, бирөөнү Алла Таала сизге өлө берген убакта сатайын деп атыпсыз да. Мына козулар ушулар да жана кочкордун балдары, а? Ооба. Сонун козулар экен го, гарбанос, мына коз көрүңүз. Сүттөн бөлүнө элек. Бөлүнө элек сүттөн. 2,5 айлык, а? 2,5 ай болду да ушуларга. Баалайлуу акырындан. Мына козулар көрсөтүп коеюн, мына былтыркы кайсы убакта туулган ушулар өзү мына? Июлда, жайлоодо. Июлда, жайлоодо. Буларды баягы мес астына коюп баккан жокмун, жок. Особо баккан эмес. Жок, ушулар менен эле жүрөт аралашып. Азыр жемдесе өлө кетет экен да бойлор, а? Жем дегенде го кетет эле. Экинчиси мына белоножкабы? Ооба, жандагы. Мына басып кетти, чоң кочкордун жанында кетип атат. Ошол кочкордун балдары да. Экөө тең ушунуку. Болду. Бери тос оюктагы мондай топ-топ туруп туугандар баасын бычайлы булардын. Акем экөөбүз баасын бычайлы. Сиздер ушуларды дүң алам десеңиздер, дыйкан арзан гана сатып атат. Буйруса иншалла сиздерге буйрусун аке. Жаланга чыгарайлы дагы анан бааңызды айтың. Бөлүп сатасызбы, дүң сатасызбы, ушул ягын өзүңүз кантип саткыңыз келип атат, айтып коюңуз. Дүң эле саткым келип атат, дыйканга. Таза мал кылам деген дыйканга дүң эле саткым келип атат. Бирден экиден сатпай элечи. Ишенбай ошондой оюм бар, Кудай кааласа. Машалла, жакшы экен. Ушу бүт баарыны, мисалы үчүн 18 баш чоң малды, анан 20 баш жаш козуларды баарын канчага баалайсыз? 850 миңге баалайм. 850 миң. Бүт бар. Бүт барын. 850 миң сом. Ошондо $9,700 болобу, а? Примерно, 10 миң долларга бир аз жетпей калат. Долларын билбейм, шыгылып 850 миң. 10 миң доллар 880 миңби? Ушундай болот да. 30 миң сом андан аз экен. Мейли, 850 миң сом сурап атасыз. Сурап атам. Ошондо 18 башка бөлгөндө канчадан айланып калат болду экен? 45 миң, 46 миңден айланар, билбейм. Так. Козу посу менен. Телефон бар, калькуляторду ачың. Телефон болсо, ушул жерде туруп көрсөтүп коелу. Ушулардын бүт баары туугандар $9,700 экен. Доллар менен биздин коңуш өлкөдө туугандар алам деп калышы мүмкүн. Мына 8 айлык козу мына бул ургачы. Жана чоң кочкордун кызы, ургач козусу, мына бул. Жок, бул башка кочкордун кызы. Башка кочкордонму? Ооба. Так, туугандар 47 миңден дедик беле бая? Бөлгөндө. Ушундай айланып калат. 47 миңден. Ушулардын бүт баары 47 миң сомдон айланат экен. Кызыккандар болсо, бүт баарын чалыңыздар. 47 миң дегенде сиз баардык койлорду ойлоп албаңыздар. Мисалы үчүн мына кочкор семирсе элестетип коюңуздар. Куйрук разрези менен бою канча чыгат ушу кочкордун? 98ге дейин бар, 95тен жогору да. Бой, а? Бул эми семирсе 1ге чыгат. 1 метрге барат, Кудай кааласа. Мына ушу кочкор. Куйруктарын көрсөткүн. Көрүнүп турат, мощный болду. Разрездерин көрсөт. Машалла. Атамандын баласы лидердин неберesi болуп калат, а? Калыс Ордодогу Матай экенин коросунан чыккан. Болду. Эми анын баасы 45 миң эмес, андан жогору да турабы? Мен эми ошону общий кругка кошуп эле айтып атам да, жалпы баарын алып кетсе ошондой баада түшөт. Бул жерде 45 миңден кымбат койлоруңуз бар, мындайы бар, андай бар. Ошондо дүң 45 миңден. Ошондой кылып койдум да. О, 850 миң сом, бул 47 миң сомдон айланат экен, примерно туугандар, примерно. Өзүңүздөр бөлүп эсептеңиздер. Кызыккандар болсо келсин, чалып көрсүн. Бул дордойго келсе тосуп аласыз, а? Келип тосуп алып, баалап, бир аз кемитип беребиз. Базары бар да. Буйруса, өтө жакшы баа койдуңуз. Өтө жакшы. Бирөөсү кара кой экен, а, каштан. Каштан алы. Айткан баасын эч ким саткан эмес, бир аз түшөбүз. Болду. Келип сүйлөшөсүздөр дагы, байланыша бересиздер. Бүт бар кой туу бүткөн, а, 14 Туу бүткөн, баары туу бүтүп. Буйруса анда ушул койлор сиздерге буйрусун. Şu Dıykan akayüzden gelip şu koyları da alıp kettiңиздер, Dordoyda turat. Ekran astından nömerlerge çalsаңыздар, ekran astında Dordoy jaka kelip tur öyle. Muna öz tosup alıp, korodon bu, je uşul jakta jayılıp жүргөн жерден көрсөтөбү. Кыскасы, жактырган болсоңуздар, koyları da alıp kettiңиздер.
Ivermek içelek mi? Niye İçken. Barı İçken, ha? verdim mi? 2 jol paptor verdim. Ha, bol. Albendazoldu 2 jol paptor kıldım. Ha, boldan da. Vermekti saydım. Öte jakşı kılıpsız eke, bol. Buna kokko çıkarganda sıraz veriş gerek de sen bay. Sen can kokko çıkanda Kurtun Vermesen- bari oşa köktü da. oşon aytam berбесең болбойт да. Men bergem polный Bol. лечениясын кылып койдum. Boldu. Koylarınız azı jayloo apart talağa baksa kete öğretken da. Kete öğret, Sportivniy forma. Спортивный forma kete beret. Boldu. Andan Жайлоого ese koşu berсе kete beret. buyursa mına uşul жерден көрсөттүk. Kelip jakşı niyet kılıp bismillah dep kelip turuşu koylarını alıp Kuşkorдун kettiңizdер. balası bu. Va mına ola? Balası. Только эле белоношка экен да. 9 aylık bolup kaldı. Kulakты da zor taştaptır, kuyruktu da zor taştaptır. Kulaktı berdi. Enes jagынан berdi Az kulaktı. белоnoşkalar madalı tap kaç ata? Ova. Uvat aspançamınca. Görüp atar. Şarpayın bir balası 25 bin dolara satıldı белоnoşka. Bulda geleceği var mı bunun? Suragandar bolup atat deyim жалгыздап. Жалгыздап berin gelbey atat da bunday. Barın bir algan kişiге bereyin de otam. Ha, boldu. Anda mesela geliңиздер dagı 850 minge koyuptur. Al jagын düň süйлөсөңүздөр da bolot eken. Buyursa şu koylar sizlerge buyursun kelip alıp ketiңizdер tuğandar. Ova.